Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Илер алчыны спорт жаңылыктары менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Президент Трамптын мамлекеттик сапары уланууда. Бүгүн ал АКШ менен Британиянын соода келишими алгылыктуу болорун болжоду. 30 жыл илгери нааразылыкка чыккан адам Тяньаньмэнь аянтына биринчи жолу кайтып барды. Ыйык Ороз айында спортту сүйгөн мусулмандар машыгуусун улантышты. Кечээки адемдүү салтанаттардан кийин Британияга мамлекеттик иш сапары менен келген Дональд Трамптын бүгүн ишке киришкени. Ал Даунинг-стритте Британ премьер-министри Тереза Мэй менен жолукту. BBC кыргыз кызматынын башкы продюсери Акчолпон Койчиева Букингем сарайынын жанында Грин паркта орнотулган медиа борборунда турат. Акчолпон эки лидердин жолугушуусунда кандай суроолор көтөрүлдү? Бүгін президент Трамп менен Тереза Мэй Британия менен Американын бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Андан кийин сиз айткандай Даунинг-стритте бетме-бет сүйлөшүү өткөрүштү. Эки лидер тең эки өлкө ортосундагы соода мүмкүнчүлүктөрү өтө кенен экендигин белгилешти. Трамптын сөздөрүн кайтай турган болсок, ал өтө чоң, өтө олуттуу соода келишими тууралуу, ошондой эле өтө кеңири соода алакалары тууралуу айтып жатты. Тереза Мэй айымдагы учурдагы соода байланыштарын андан ары өнүктүрүүгө мүмкүн экендигин сөз кылды. Албетте бул айтылгандар абдан жөндүү. Эгерде Британия Брекзитти ишке ашырып, биримдиктен чыгып кете турган болсо, анын эң чоң, эң башкы соода өнөгү Америка болмокчу. Америка башынан эле Британиянын Европа биримдигинен чыгуусун колдоп келген. Анықтан Трамп бүгүнтөн эле бизнес өкүлдөрүнө силер бири-бириңердин эң башкы, эң ири өнөгүңүзсүңөр деп айтып келди. Бирок келишимдер кабыл алынган күндө дагы аларды жолго коюуга жылдар жумшалмакчы. Мындан тышкары жолугушууда Иран маселеси боюнча, климат боюнча эки өлкөнүн максаттары бир болгону менен саясаттары өтө айырмалуу экендиги айтылды. Ошондой эле Вашингтон өз саясатчыларына Huawei менен иштешпегиле деп айтып келет. Ал эми Британия 5G коммуникациялык технологиялык байланыштарды түзүүгө Huawei компаниясын тартканы белгилүү. Эки лидердин көптөгөн маселелер боюнча пикири келишпей келген аябай эле белгилүү эмеспи? Тереза Мэй жакында кызматынан чегинип, учурда жаңы лидер тандалып жаткан кез, бийлик алмашар алдында мындай сүйлөшүү эмне натыйжа берет? Ооба туура, Тереза Мэй азыр убактылуу иштеп жаткан премьер. Ал саясий таасирдүү чечим чыгара турган ролдон алыстап кетип жаткан адам. Ал эми Дональд Трамп болсо кезектеги президенттик мөөнөттү көздөп жаткан киши. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө ал Тереза Мэй айымга кетпей тур, келишимди ишке ашыралы деп айтканын жөн эле көңүл жубаткан сөз катары кабылдашууда. Анткени бул жака келер алдында Америкада ал консервативдик партиянын лидерлигине мурунку тышкы иштер министри Борис Джонсондун талапкерлигин колдоп, жактырып ал жигит мага жагат деп айтканы бар. Бүгүн ошондой эле дагы бир талапкер Майкл Гов менен да жолугушуулар айтылды. Айтор лидер ким болгон күндө дагы өлкөнүн багыты белгилүү болгон соң, президент Трамп менен Тереза Мэйдин экономикалык бизнес байланыштарды өнүктүрөлү деген айткан сөздөрү кур эмес. Анткени баары бир келечекте өкмөттөр ушул маселелер менен алектеп болушат. Кече королдук үй бүлө Трампты укмуштуда жылуу тосуп алса, бүгүн ага нааразы кишилер көчөгө чыкты. Жаанга карабай, алардын бүгүнкү акчасы кандай өтүп жатат? Сиз айткандай бул кадимки Британиянын аба ырайы эмеспи? Бүгүн Британиянын Глазгоу, Эдинбург, Оксфорд жана башка бир нече шаарларында каршылык акциялары болду. 10 миңдеген адамдар чыгышты. Лондондогу парламент алдындагы аянтка, Трафалгар аянтына миңдеген адамдар чыгып каршылык акциясын билдиришти. Кызыгы, президент Трамп Лондондо мени миңдеген адамдар кучак жайып тосуп алды деп айтып атат. Ал эми каршылык жөнүндө жаңылыктарды ал жалган жаңылык деп койду. Бирок албетте булар жалган эмес. Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин бүгүн эл алдына чыгып сүйлөп, Трамптын саясатын сынга алды. Айтмакчы, ал Лондондун мэри Садик Кан сыяктуу кечеки Трамптын урматына өткөрүлгөн салтанаттык банкетке катышкан жок. Ал эми көчөгө чыккандар Трамптын миграцияга, аялдарга, климатка мамилесин сындап ар кандай лозунгдарды көтөрүп чыгышты. Шаарда тартипти сактоого 3 миңден ашуун полиция тартылган жана дүйнө жүзүнөн көптөгөн журналисттер окуяны чагылдырууга келишкен. Аларды кызыктырган сапар эртең дагы улантылат. Президент Трамп менен биринчи айым эртең экинчи дүйнөлүк согуштагы экинчи фронттун ачылышынын 75 жылдыгын белгилейт. Ошондой эле бул мамлекеттик сапар экенин унутпайлы. Бүгүн америкалык коноктор өздөрү Британиядагы америкалык элчилик резиденциясында британдык конокторду тосмокчу.
Жана анчалык нааразылыктар жүрүп атса, Трамп тооткон тоотпогону билинбейт. Рахмат Акчылпон Кочуева. Берүүбүздү улантабыз. 30 жыл илгери 4-июнда Кытай өкмөтү Бейжиңдеги Тяньаньмэнь аянтына танка жана аскерлерин жөнөтүп, демократияны жактаган тынч жүрүштү каардуу баскан. Ал кездеги сүрөттөр дүйнө коомчулугун сестеткен эле. Кытайда али да цензура күчтүү. Бул толкундоону тек гана тартипсиздик катары сүрөттөгөн бийликтин аракетине карабастан, ал кезде орун алган зомбулуктар Кытайдын бүгүнкү саясатында терең изин калтырган. Ван Шисинь нааразылык акцияларындагы лидерлердин бири болгон. Ал бүгүнкү күнгө чейин Тяньаньмэнь аянтына кайра кайтып келген эмес. 30 жыл мурун бул жерде дүйнөнү сестенткен окуя болгон. Студенттердин демонстрациясы өткөн. Бирок бул жерде эмне болгону тууралуу саякатчылар дагы унутуп калышса керек. Окуяны эч ким билбейт. Анткени ал маалымат жашырылган. Ошол учурда коммунисттик партия дээрлик бийликти көзөмөлдөй албай калган. 5 апта бою таң калтырган массалык тынчтык акциялары өткөн. Алгач Ван мырза баштаган жогорку даражадагы расмийлер студенттердин лидерлери менен жолугууга аракет кылышкан. Андан кийин 3-июндан 4-июнга караган түнү бийлик аянттагы студенттерди таратуу үчүн армияны жөнөтүп, жүздөгөн, балким миңдеген адамдар өлтүрүлгөн. Эртеси соңку баш ийбөө аракети болгон. Ал Кытайдан башка жерлерде заманыбыздагы эң бир эсте каларлуу видео болуп калган. Биз сурагандардын көпчүлүгү видеону эч качан көрбөгөнүн айтышты. Мурунку жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкери Бао Тонг акция катышуучуларын колдогон үчүн камалган. Ал эгер бийлик маселени жайгара алганда, Кытай мындан да жакшыраак болмок дейт. Мен Кытайды цензурасыз жана привилегиялуу класстарсыз көрөм. Кээде чоң шаарлардан куугунтукталбастан эркин жашаган жер катары көрөм. Жана Кытайга чет элдик технологияларды уурдаганы кереги жок нерсе. Аянттан 2 миля алыстыкта Ван Шисинь бизге кайерден танктардын келе жатканын көргөнүн көрсөтүүдө. Каарманыбыз өз пикирин ачык айтуу тобокелдүү экенин айтат. Бирок адамдарды ал окуяны унутууга мажбурлабасын, айрымдары баары бир эстей берет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Тяньаньмэнь окуяларынын 30 жылдыгына бир күн калганда, Кытайдын 3 аскердик кемеси алдын ала билдирбестен дүйшөмбүдө Сиднейдин портуна кирип барды. Австралия өкмөтү 700гө жакын матросу бар флотилиянын келгенин кабарлаган жок. Премьер-министр Скотт Моррисон бул өкмөт үчүн таң каларлык эмес деп, кемелердин келген учуруна сереп салуу аша чапкандыкка жатат деди. Судандын аскер бийлиги жарандык оппозициячыл коалициясы менен бардык келишимдерди жокко чыгарып, 9 айда шайлоо өткөрөрүн билдирди. Бул жарыя аскерлер жүрүшчүлөргө кол салып, кеминде 30 кишини өлтүргөнү кабарланып, армия эл аралык сынга кабылган учурга туш келди. Жүрөк кармаганда ага кычкылтек жана азыктандыруучу заттар жетпей калып, жүрөктүн айрым бөлүкчөлөрү жарактан чыгат. Бейтаптын өзүнүн клеткаларынан өстүрүлгөн жамаатчы жүрөктүн доо кеткен жерине тигилсе, ал ишке жарандуу кадимги булчунга айланат дешүүдө Британ окумуштуулары. Кыргызстан Сирия менен Ирактын жаңжалдуу аймактарында жүргөн жарандарын алып келүүнү чечти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча жакынкы чыгышта жүргөн кыргызстандыктарды тактоо иштери соңуна чыкты. Кыргыз өкмөтү атайын жумушчу топ түзгөнү да белгилүү болду. Өзүн Нургүл деп тааныштырган бул аялдын 18 жаштагы кызы 2014-жылы күйөөсүн ээрчип Сириядагы жаңжалдуу аймакка кетип калган. Кийин күйөөсү каза таап башка жихатчыга турмушка чыгат. Азыр кызы 24 жашта. Ал жакта 2 балалуу болгон. Ошо турмушка чыгып, анан ошо күйөөсү ошондой менен эметчекен, иштечекен көрсө. Биз билбейбиз. Азыр Алхол, Хасакада Алхолдон чыгып атат. Турция менен эменин ортосунда, Сириянын ортосунда, Турцияга жакын чегара, экөөнүн чегарасында. Кыргызстанга барсак дегенде эки көз төрт болуп, ошо күтүп атышат. Бардык эле мамлекеттер алып кетти бүттүгө. Нургүл азыр кызы менен телефон аркылуу тез-тез байланышып жатат. Бул аял сыяктуу кыз келинин күткөн энелер Кыргызстанда аз эмес. Өткөн аптада 15 ат эне жакындарын мекенине кайтарып келүү өтүнүчү менен президентке кайрылды. Алар жакындарын Сирияда адамчыдагыс оор шартта кармалып жатат деп айтууда. Бизге жазган ошол жактан сообщениялары топурак жеп атат, чөп жеп атат, баары оорудан
кетип атат. Дары дармек жок, эч кандай жардам жок. Ушундай маалыматтар келгенде кантип ошо ичкен биздин оокатыбыз аш болот, ичкен суубуз аш болот. Окуудан деле калдык баарыбыз тең. Кыргыз өкмөтү Ирак жана Сирияда жашы жетелек балдар менен жүргөн кыргыз жарандарына байланыштуу кеңешме өткөрдү. Учурда бул өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктарды аныктоо иши аяктап, аларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатат. Сирияга азгырылган кыргызстандыктардын кээ бири үй бүлөсү менен чогуу чыгып кеткендиктен, ал жакта 100дөн ашуун жаш балдар жана аялдар бар деп айтылып жүрөт. Коопсуздук кызматы жакынкы чыгыштагы жаңжалдуу аймакка кеткен кыргызстандыктар саны 600 чамалуу деп билдирген эле. Буга чейин кыргызстандык кыз келиндер Сириядагы күрд лагеринен алып кеткиле деп кайрылганы тууралуу маалыматтар чыккан. Бирок кыргыз бийлиги жарандарын артка кайтарган учур боло элек. Бұл каарчыбыз Руфат Эргешевдин баяндамасы болду. Күнүгө физкультура менен машыгууга убакыт жана эрк керек. Дүйнө жүзү боюнча спортту сүйгөн мусулмандар Ороз айында да машыгуусун улантышты. Силат деп аталган байыркы спорт өнөрү жөндөмдүүлүктү, сабырдуулукту жана психикалык күчтү талап кылат. Сингапурдун улуттук командасы машыгып жатат жана баарысы тең орозо кармашат. Бетте оор, бирок чыдамкай болуш керек. Мен суу ичип туруу өтө маанилүү деп ойлойм. Ошондуктан суу ичпей машыгуу мага оор. Рамазан айында миллиондогон мусулмандар таң аткандан күн батканга чейин тамак жебей, суу ичпей орозо кармайт. Намаз маалы келди. Спортчулар үчүн бул Рамазан айы өтө оор болууда. Себеби алар орозо кармаган бойдон алдыдагы Чыгыш Азия оюндарына камданууда. Абдан суусайм, саатты карай берем. Аз калды деп өзүмдү алаксытам. Баары бир кечинде тамак жейм да деп тынчып калам. Динге берилген мусулмандар сапарга чыкканда же сыркоолоп калса, ооз ачса болот. Кесипкөй спортчулар дагы машыгуу учурунда оозун ачса болобу деген талкуу көптөн бери жүрүп жатат. Бирок азырынча бул ар кимдин жеке чечими бойдон кала берүүдө. Ооз ачуу маалы келгенде команда чогуу тамактанууга отурат. Андан соң машыгуу уланат. Орозо маалында машыккан жалгыз эле атлеттер эмес. Мен ач болгонумда кыжырланып кетем. Бирок азыр эмоцияларымды да контролдоп көнүп жатам. Риано Монтесано марафондордо чуркайт. Мен машыкпай калсам өзүмдү жаман сезе баштайм. Ошондуктан машыгууга убакыт таап туруу мен үчүн өтө маанилүү. Эксперттер дин менен машыгууну айкалыштырса болот деп айтышат. Бирок орозо маалында машыгып жатсаңыз, сууну көп ичип жана туура тамактанып туруу өтө маанилүү. Эми футбол. Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсү Ливерпуль декабрда Катарга барып ФИФАнын дүйнөлүк кубогуна катышат. Ал жерде дүйнөнүн 6 континентинин чемпиондору күч сынашат. 19-20 жылкы кубоктор жана 22 жылкы дүйнөлүк чемпионат дагы Катарда өткөрүлөт. УЕФАнын улуттук лигасынын жарым финалында бүгүн Португалия менен Швейцария беттешет. Үй ээси жана фаворит деп эсептелген Португалиянын оюнун Криштиану Роналдо баштайт. Швейцариянын футболчулары жаңы эле Портого келди. Жарым коргоочу Жердан Шакири оюнга катышары күтүлүүдө. Улуттук лиганын оюндарында арбитрлар биринчи жолу видео жардам системасын колдонушат. Жаңылыктар соңунда. Сиз уктап жатканда ашканаңызга адаттан тыш бирөө кирген учур болду беле. Американын Флорида штатында узундугу 3 метр крокодил ашканага кирип барыптыр. Жөнда кирбейт, терезени талкалап туруп кириптир. Полдогу кызыл жаянга кабатыр болбоңуз, ал кан эмес эле тек гана төгүлгөн кызыл вино. Атайын аңчы келип, гена менен алып урушуп жатып, эптеп озун пластир менен чаптап, абалды көзөмөлгө алган. Анча-мынча айрылган жерин эсепке албаганда, крокодилдин дени сак жана эч бир киши жабыркаган жок. Крокодил дагы ашканадан тамак аш издейт тура. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.